Сулуулук дүйнөсүндө барган сайын жаңылануулар болуп жатат. Жасалмалуулукка көбүрөөк басым жасалып жатканы байкалат. Жасалма каш, кирпик, айтор бул кызматтын баарын азыр ар бир сулуулук салондон табууга болот. Биз бүгүн дал ушул кошулма кирпик тууралуу кеп кылмакчыбыз. Аны улоодо эмнеге маани берүү керек жана көзгө зыяндуулугу канча адистерден жооп алууга аракет кылдык. Жасалма кирпик табигый кирпиктин астына желимделип жармаштырылат. Жасалма кирпик адамдын чачынан микрофибра, синтетикалык материалдар жана полимерлерден жасалат. Узундугу 6 мм баштап 17 мм чейин жетет. Жасалма кирпиктин стандартты түсү кара жана күрөң болгону менен заман талабына ылайык кардар өзүнүн каалаган түсүнө буйртма бере алат. Анын учурда 2, 3, 4, 5, 6, 7 д өлчөмүндөгү түрлөрү чыккан. Кыргызстанга болсо 2, 3, 4, 6 д өлчөмдөрү жайылган. Аллергиясы же көз оорусу барларга бул кызмат сунушталбайт. Бүгүнкү күндө дээрлик бардык сулуулук салондо аталган кызмат каралган. Ага карабастан өз ишин мыкты билген адисти тандоо айымдар үчүн өтө маанилүү. Анткени андагы колдонгон каражаттардын сапатына, көзгө зыяндуулугунун жоктугуна өз кесибин билген чыныгы адистер гана маани беришет. Көзүндө аллергиясы бар жана көз рагы менен жабыркаган айымдарга бул кызмат сунушталбайт. Биринчи келгенде көзүңүздө аллергия барбы жокпу аны биринчи очередте сурайбыз. Антпесек койгондон кийин адамга терс таасирин берет да. Зыяндуулугу бул нерселердин ар биринде негизи химикаттар болот. Көздө аллергия бар болсо колдонгонго болбойт. Кожага тийгизбеш керек. Биринчиден кожага тийгизгенде адамдын кандай десем көзүнүн териси мындай назик болгон үчүн ириңдегенге чейин мындайча айтканда ириңдеп раздражение болуп мындай өтө жаман акыбалга көрбөй калганга чейин алып барат да. Жасалма кирпиктер даяр клей менен чаптап коюучу кирпик 1927 жылдары эле Голливуддук мейкап сүрөтчүсү Макс Фактор тарабынан алгачкылардан болуп ойлоп табылган. Кийинчерээк япондор кирпиктин ар бирин таалын өзүнчө иштеп чыгышып, жасалма кирпик улоону сулуулук дүйнөсүнө киргизишкен. Учурда Ош шаарында да бул кызмат өтө күч алган. Кардарлардын тандоосуна жараша түрдүү кирпиктерди коюп беришет. Ар бир аялдар кандай мөөнөткө сакталат. Негизинен жасалма кирпик 1,5 айдан 2 айга чейин сакталып турушу керек, бирок ар бир айымда ар кандай. Бул айымдын өзүнүн кирпигинен көз каранды. Узун, коюу кирпиктүү айымдарда жасалма кирпик көп сакталат. Тескерисинче айымдын өзүнүн кирпиги ичке суюк болсо тез эле түшүп калат. Анан албетте туура кам көрүү да өзгөчө мааниге ээ. Сөзсүз түшөт кирпик күнүнө, потому что биздин өзүбүздүн кирпигибиз күнүнө чач түшкөн сыяктуу эле кирпик деле түшүп турат да. Ошон үчүн арасында түшөт. Аны ар 15 күндө, 10 күндө коррекция кылып койсо. Кирпиктерде сапатына карап бөлүнөт. Көңүл коштукка эч качан жол бербөө керек. Кымбат кирпиктин айырмасы ар дайым жумшак жана өз кирпигиңизге окшоп көпкө турат. Жасалма кирпиктин жогоруда түрлөрүн көрсөтүп өткөнбүз. Ошого жараша баалары аныкталат. Эсиңизде болсун, алгач улаганда көзүңүз жаштанып бир топ убакытка чейин ачышуусу токтобойт. Көз кызарып, шишип кетиши мүмкүн. Айымдардын болсо желимдин айынан катуу аллергия болушу ыктымал. Кайрылган кирпигин кээ бир айымдар өздөрү түшүрүүгө шашып, жыйынтыгында өз кирпигин жулуп алышат. Суюк кыска кирпик албетте сиздин сулуулугуңузга бүлүк салат. Жасалма кирпик койдуруу өзүңүздүн табигый кирпигиңизге зыянын тийгизбей койбойт. Түшүүсүнө чоң себепкер болот.
өзү негизи бул клей болгон үчүн клей мындай кандай десем чаңды тез өзүнө тартып алат биринчиден. Экинчиден көбү 2 айга чейин жүрөт, 2 айга чейин коюп бер дешет. Негизи 2 айга чейин жүргөнгө болбойт да. Эгерде адам өзүнүн ден соолугу үчүн күйсө, 1 айда сөзсүз алмаштырыш керек да. Себеби 1 айдан өткөндөн кийин бул клей адамда кандай десем, мындай сыртта чаң болот, башка болот. Ошол микробтун баарын өзүнө тартат да. Коюлган кирпиктер табигыйдан айырмаланып өзгөчө кам көрүүнү талап кылат. Андыктан төмөнкү эрежелерди сактасаңыз, белгиленген мөөнөткө чейин кирпик өз сулуулугун жоготпойт. Адамдын бир тал кирпиги 200 күн же 6 ай жашайт. Түшүп калган кирпик 30 же 45 күндө калыбына келет. Эгерде кирпик улатуунун натыйжасында өз кирпигиңизди түшүрүп алсаңыз, аны өстүрүү үчүн атайын майларды, маскаларды жасаңыз. Сизге узун, коюу кирпик жакса, аны улатып гана эмес, табигый майлар аркылуу да жаратса болот. Ал үчүн сизден бир гана аракет талап кылынат.